Дал ушул Кытайдан алынып келген жабдыктын жардамында Кызылкия шаарында күнүнө 1000 данадан ашуун кагаз баштыктары чыгарылып баштады. Негизинен бул жабдыктын кубаттуулугу бир күндө 10 000 дана пакетти чыгарууга жетет. Дал ушул өндүрүштүн ишке кириши менен аталган шаарда 10го жакын жумуш орду түзүлдү. Жабдыктын жардамында жумушчулардын иши бир топ жеңил. Секундасына бирден баштык чыгат. Ишчилер тез ылдамдыкта даярдалып чыккан баштыктарды алып, иштөө процессин көзөмөлдөп гана турушат. Күнүнө 10 000 дана баштык чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон ишканада 10го жакын иш орун түзүлгөн. Жумушчулар эртең менен 8ден кечки саат 6га чейин иштешет. Эмгек акылары жакшы, кол күчү колдонулбайт, иш жеңил. У нас на производстве организовано, значит, производство бумажных пакетов. Бул жерде баары кагаз баштык чыгарууга ыңгайлашкан. Жумушчулар алгач жабдык менен иштөөнү үйрөнүп, атайын окуудан өттүк. Азыр баары жакшы, өз нугунда, нөмөт менен иштейбиз. Миграцияда жүргөндөр да кайта башташты. Ишканалар көбөйсө, ушул жерде балдарыбыздын жанында иштегенге не жетсин. В настоящее время мы создали такое, значит, рабочее место. Экологиялык жактан таза баштыктарын өндүргөн ишкананын түзүүнүн максаты полиэтилен баштыктарды кагаз баштыктарга алмаштыруу менен калктын ден соолугун жана шаардын тазалыгын сактоо, жумуш орундарын түзүп, жергиликтүү бюджетти өстүрүү. Ишкана азырынча өндүргөн продукциясын ички базарга чыгара элек. Сыноо иретинде чыгарылган баштыктар ишкерлерге сунушталып колдоо тапкан. Соода түйүндөрүнүн ээлери ар кандай көлөмдө жана дизайнда тапшырыктарды бере башташкан. Бұл қағазды жақшы мұндай запасын жасап, еңбек қылғандан кейін біз қызыққандар именно ошол қағазды өзүнүн бір фирма немемен чыгыш керек, брендмен эми кандай туурабы, какой-то бір эми жазылыш керек да, кызыкка тазалык үчүнбү, же экологический деппи. Ошого обязательно болуш керек. Анын үчүн азыр биз сүйлөшүп атабыз. Ишкана шаардык мэрия жана жеке ишкердин өнөктөштүгү менен ачылган. Өндүрүштүн жабдууларын сатып алууга республикалык бюджеттен Баткен облусун өнүктүрүүгө багытталган каражаттан 4 600 000 сом жумшалган. Эми элдин капчыгына туура келтирип, арзаныраак баада сатыкка чыгарылат. Картон коробкаларды пирожкиден, биздин жарын балыктан, хот-дог, дагы эмнелер бар. Ошону тез сатымдан башташ керек. Анан кийин акырындап анан биз маркеттерге киришибиз керек. Мисалы маркеттеги азыр байкайсыңарбы? Өздөрү выпечка цехтеги балдар өздөрү чыгарып атат. Ошондой эле болуш керек да. Мисалы азыр элдерге бул бетаныш да. Мисалы сахар 90 сом болсо, ошого салып берсе 93 сом болуп калат. Анан сен сурайсың да, эмне үчүн 93 сом, сахар 90 деп көрдүңбү? Ошол нюанстар бар. Эми акырында болот. Белгилүү болгондой, акыркы кезде айлана чөйрөнү коргоо талаптарына ылайык кагаз баштыктарынын артыкчылыктарына өзгөчө маани берилүүдө. Буга байланыштуу жаңыдан ишин баштаган ишкана ээлери алдыда дагы бир ири долбоорду баштоо алдында турганын маалымдашты. Айжаңыл Турду Маматова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Баткен.